Biz hazır Toktogul'a geldik, kulakka baratабыз. Талаада ток-шоу жаңы сезон. Мен атым Намыска Чурказын, баласы жараласа мейли деген түшүнүк биздин деңгээлге жете элек. Эгерде утсаңар 25 миң сом алып кетесиңер, тиги команда. Утулсаңар бересиңер. Беребиз. Даярдап келсеңер да 25 миң. Утканга эле даярдап келиңер. Жана Токтогулдун мыктысы аныкталат да. Ярый болельщиктер. Жаса узборныйда тартып жүрдү өлөмне. Мас кезиңер. Көйгөйлүү маселеси ушу жекеме-жекеге жакшы атыбыз жок да. Токтогул как она есть. Мен ушуларды ээрчитип көп жүрдүм да, Каракөлгө ат менен барчу элек. Улактарды табышты. Бир күн кечке ойногондун акыры ушул болду да. Бирөө сүйүнүп, бирөө утулуп кетип бардат. Токтогулга келдик достор. Түндө келдик. Короче, азыр чыккандан бери чыкканда эле биринчи айыл Арал деген айылындабыз. Эч кимсин деле тааныбайбыз. Көппөр болуп дешти. Келдик ошого. Бизге кызыктырган болду. Сен менен урушканды билген жокмун. Болду. Эртеменки саат 10:30 болду. Бүгүн азыр Токтогулдун центринде оюн болот экен. Биз эми сөздүн ачыгы финалда эле тарталы. Акыркы эки күчтүү командасын. Основной негизи суроо жооп. Biz hazır Toktogul'a geldik, kulakka baratабыз. Anda Messi. Seni kaçırmayın ya. Junge, Padron macht die Padron. Ey, jigitler, iyi Padron macht die Padron. İyi Padron. Orlik başka beşekte. Centra. Келдик достор. Токтогулга Найбадрёме центриндагы кичине айыл чекесиндеги тайгазан, классический тайгазан. Дөңгөлөк лай. Эми бизде бүт эле тайгазандар ушундай да. Элдер келе баштады. Талаада ток-шоу болобуз, кудай буйрса. Погода жакшы. Карасам +1, +2 дейт бүгүн. Ток-шоу? Саат болсо 12:30 болду. Кызыл анан терек суу, Терек суу. Экөө Токтогулдун мыктысы экен да. Азыр аны айылыбыз ошол да экөө. Экөө мындай отбор болуп келатышабы? Алдынан чыккан. Мелдеш коммерческий чабып утуп келатышат. Болгон. 4 жол катарынан чабып утуп алышты. Азыр 25 миң сомго ойношот экен, 25 миңден мелдеш азыр. 25 миңден мелдеш. Короче, Токтогулдун лучший бүгүн аныкталып экен да. Ушундай экен. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. Oyun жаңы келе башташты командалар. Жанымдагы көпчүлүгүңөр таанып коюшуңар керек. Бообек Шакирбек уулу. Кандай болду? Жакшы.
Тааныбагандар үчүн айтып кетейин. Акыркысында Рассвет командасында ойногон. Азыр быйыл эми как ойноп атасың? Быйыл буюрса өзүбүздүн Токтогул район команда курап кетменте деп чалбасар. Эми бу өзүңдүн терек суу айылы негизи айтып атат. Токтогул боюнча алдыңкы эки команданын бири дейт. Түшүндүрмө берип өтпөйсүңбү? Кандай команда, кимдерден куралган, башка айылдардан да барбы? Эмне? Салыштырмалуу орточо айылбыз, бөлөк айылдардан Токтогул районунун. Анан бир айылдын балдары бар. Сырттан балдар жок, аттар бар, өстөрүн им турган балдардыкы бар. Ушу демөөрчүлөрүбүз, ушу айылда байкелерибиз, намыска бек турган агаларыбыз бар. Ошолор менен ушу команда курап, ушу райондук оюндарда чаап жүрөбүз. Жекеме-жекеде кандай атыңар? Жекеме-жекеде жок, атыбыз канааттандыралык эмес. Жакшы эмеспи? Жалгыз эле бир ат, эки ат. Жалгыз эле бир ат, аракет кылат, бирок таза алып ортодо туруп оюн көргөзө албайт. Демек, мындай слабый точкаңар жекеме-жеке экен да. Ал эми чабуулдарчы, коргоо дегенде. Чабуул, коргоо, эми чабуул азыр жакшы эле буюрса. Коргообуз жакшы өздөштүрө албай атат, бир аз ошол жагынан аксайбыз. Эң кымбат ат кайсы азыр арасында? Айылдын эле аттарыбы жалаң? Айылдын эле аттары. Сатып алып келгендер бар да. Ооба, экинчидеги Торат. Торат кимне деген? Маркс деп ошентип коюшат, өзүбүздүн айылдын аты. аты. Бааладыңар канча? $6,000. Качан келди бул? Бул эки оюн болду бизге келгенде. Жаңы экен да, бүгүн көрөткөнбүздөн да. Оюн жок, бирок кымбат атыбыз ушул. Калганы айылдын аттары. Маркс бүгүн чоң сыноодон өтөт экен да. Буюрса. Биз да ошого күбө болуп калат экенбиз да. Токтогулдабыз, урматтуу YouTube'дагы телекөрүүчүлөр. Талаада ток-шоу жаңы жылдан кийинки жаңы сезон. Негизинен жалпы маселе ушу 100 миңдик калкы бар Токтогул, 10 айыл өкмөтү. Деги эле ушу айылдын баардыгы эле мал жан менен оокат кылган айылда эмне үчүн жогорку же 1-лигада өзүнүн районунун атынан жакшы командасы чыга албай атат. Көкбөрүнү ойноп атышат. Эми албетте деңгээли эми космос эмес, бирок ошентсе да 1-лигада айбат көрсөтө турчу эле командалар бар экен, бирок эмне үчүн республикалык деңгээлге чыга албай атат? Токтогулдун мына ушул жакта аттуу баштуулары турат, жалаң ушу көкбөрү менен жүргөн кишилер. Чекесинен эле өздөрү тааныштырып кете берсин. Азыр эми аксакал сизден баштайбыз го дейм, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Зарлык Мырзаканов. Мен Чоң Арык айылында турам. Ушу Терек суу Чоң Арык экөө бир айыл өкмөт болчу мурда илгери да. Азыр деле бир айыл өкмөт. Ушу мына жаш балдарды азыр мына ойногон балдарды тажы эң аксакалы да, менден кийинкиси да. Ушуларды мен тарбиялап убагында ушу ээрчитип жүрүп ойлотком да буларды. Анан кийин мына бокулер чыгып атат. Эми бизде деле мына республикага бар ойной турган балдар бар. Бар. Бардыгыбыз биригип, ынтымагыбыз сал келишпей атат окшойт го. Былтыр барганбыз, ар айылдан чогулуп барып, жакшы оюн болбой калды да. Ошо ынтымакка эмне тоскоол болуп атат да? Эми ынтымагыбыз эле жакшы, мындай ынтымак оюндар көп эле өтүп атат биздечи. Анан ошо кийинки немелерде ошо мына Терек суудан мына 2 жыл Терек суу алып атат, 2 жыл жаңы жол алды, эми мына Кызыл Туу чыгып атат. Ар нерсе өзүнүн убагында болот экен да. Жаштар чыга берди, мына чыгат, Кудай кааласа эми аракет кылабыз. Ушуну республикалык масштабка чейин барып ойногонго аракет кылабыз. Мына балдарды уюштуруп, анан ушу аракет кылып атабыз. Мына жанымда Бообек Шакирбек уулу, бул өзүңүздөр жакшы тааныйсыздар. Рассвет командасында жогорку лигасында ушу ойноп жүргөн оюнчулардын бири жанымда. Бообек, салам алейкум. Салам. Мынакей айтсаң, жогоруда экөө сүйлөшүп атканда айтып калдың, ушу биздин айылдан деп Терек суудан чыккантасыңарбы? Мага ошол кызык болуп атат да. Эмне үчүн Терек суунун атынан республикалык деңгээлде, эмне үчүн Токтогул районунун атынан чогулуп эмес да? Ошолунусу кызык болуп атат да. Основной балдар Терек суудан балдар. Анан калган балдарды ар айылдан алабыз. Кетменте деп чыгабыз ал жергечи. Терек суу деп чыкпайбыз. Биз өзүбүздүн аракетибиз, даярдыгыбыз ошол Ноорузга турнирге жакшы даярдабыз. Аттарыбыз баарын камдап дайындап атабыз да. Ошол себептен биз өзүбүз карап тандап алып чыгабыз деген ниет менен дайынданып жүрөбүз. Кетмен төбө деп мисалы команданы түзүп атасыңар да. Бирин эки баланы. Анан Кызыл Туудан келип ат алабыз. Бирок оюнчуларды кереги жок. Оюнчунун ордуна бул чыгат десеңер, ошентип
курай аласыңарбы команда бүгүнкү күндө ошо реалдуу? Ар кайсы актаман Азыр учурда аты бар, баласы менен. Азыр атын бербейт. Мисалы азыр биздин түшүнүк Токтогулдун деңгээлинде, мисалы андай түшүнүк азыр жете элек биздин элге. Мен атын намыска чуркасын, баласы жарабаса мейли деген түшүнүк биздин деңгээлге жете элек. Атын барып үйүнөн намыска бер, чагып келели, колдон келишинче деп алып кете албайбыз. Биз антип талап кое албайбыз. Биринчи биз өзүбүз ушу оюн көргөзүп жүргөн балдар колдон келишинче барып оюнубузду көргөзөлү. Анан келип анан аракетибизди кылабыз. Элди ойготуп алуу депчи. Эми оюнду буга чейин сиз кайсы жактан болосуз? Токтогулдан. Өзүнөн, Ооба. Мындайча айтканда, силерден баары команда чыккан маалда деле силер күткөндөй бир идеалдуу команда барбайт экен да баары бир анда. Ошондой болуп калабы. Кудайым буйруса, насип болсо Аллахтын буйругу менен болот. Элибиз ынтымакка келсе, Бобек айткандай Бишкекке барып, ошол жерден жогорку деңгээлдеги оюнду көргөзсө балдар, ошол убакта ишенет. Азыр бул жерде байларда бар $10,000, $15,000 алаттар. Суразаң жооп бересиңби деп ар бир балага такайт. Ал бир баланын чапкан балдардын биринде бар, биринде жок. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөөжүрөт дегендей. Бул элибиз азырынча түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Бобек айткандай, Бишкекке барып жакшы оюн көргөзүп келишсе, эл ишенип эме болбосо, биз азырынча түшүнүк Бобек айткандай жеткиликтүү эмес. Элдер дагы көп чогула баштады. Мына машиналар келип, Кызыл Туу командасы да келди. Мынакей. Азыр баратабыз ошол жака. Кыскасы экөөнүн кимиси мыкты болсо, ошол Токтогул району боюнча күчтүү болот экен. 25,000 сом экен ортодо байге. Кимиси утулса, бир командага 25,000 чыгарып берет. Жана Токтогулдун мыктысы аныкталат да, мыкты командасы ким деген. Так что мыякта азыр жөн эле бири-бирин аямай оюн болбойт. Мыякта азыр алдын ала эле айтып атышат, былчылдашат дейт. Көрөбүз го эми. Ошо Кызыл Туу мурда ойнабыз батса, анан азыр жаштар чыгып, кичинеден аттарды алышып өнүгүп кетти. Мына Кызыл Туу өзүп Терексу күчтүү, эң күчтүү командалардын бири. Ошо менен мына ойногон атышат Кызыл Туунун балдары. Ошо. Капитаныңар келе элек бар? Жок, келе элек. Келе элек экен. Сиз дагы Кызыл Туу? Ооба. Ойнойсузбу? Жок. Ойнойсузбу? Ярый болельщиктер. Ярый болельщиктер, Жакшы экен. Бир команда чыгарасыңарбы быйыл? Кандай ой барбы? Эми биздин демөөрчүлөрүбүз Токтогулдун балдарын колдоп, жакшы эме болсо бир команда чыгып барса болот. Демөөрчү эле экен да. Демөөрчүлөр деле карап турат, атак биздин ойногон балдар негизи мықты балдар бар Токтогулда. Кат ойногон балдар бар. Спонсор жок болобу? Спонсор ат жок. Ат ар бир улакчы почти өзлөрү ат алып чабышат. Жер тоң. Жаңы ери баштады. Азыр мыякта эричет азыр. Кызыл Туу менен Терексу. Конкретно эричет. Кылчылайт азыр. Аба ырайы +2. Данияр мырза. Кызыл Туу тууралуу эми 1-2 команда тууралуу түшүндүрбө. Бул эмне команда, каяктан куралды, кайсы балдар? Кызыл Туу айыл Токтогул районунун Кызыл Туу айылынын командасы. Ошо айылдын эле балдары. Айылдын балдары. Аттарчы? Аттарды бүт айылдын балдары, өзүнүн аттары. Спонсор жок, ошо өзүнүн балдары. Негизи команда ушу Терексу өкөңөр Токтогулдун ичинде баягы алдыңкылардын бири. Мелдеш оюн болуп атат бүгүн. Бүгүнкү күндүн чемпиону ошо Токтогулдун чемпиону деп айтсак болобу ошону? Терексу да чемпиону. Негизи. Биз талапкер да кой. Буга чейинки оюндарда эмнеңерди күчтөдүңөр? Атты күчтөдүк. Жакшы балдар тренер кылдырып. Мен билгенден жекеме-жекеде 2 атыңар бар экен, Ооба. 2 ат. Бирөөсү Жаңгелди. Бирөө Жаңгелди. Тиги Терексу болсо айтып атат. Жекеме-жекеде тескерчи атыбыз кичине чабалыраак деп. Силердин артыкчылыгыңар ошол болот окшойт. Ошол защитник аттарыбызда жаңы күчтүү аттар бар. Эгерде утсаңар 25,000 сом алып кетесиңер, тиги команда. Утулсаңар бересиңер. Беребиз. Даярдап келсиңер да 25,000. Же утканга эле даярдап келиңер. Эми оюнда бул. Оюн. Кызыл Туунун капитаны Данияр байке. Мисалы үчүн бир лидер барбы Токтогулда? Ошонун атынан команда кураса болот деген барбы бүгүнкү күндө? Лидерлер чыгат. Лидерлер эмес, бир лидер. Бирөө ошентип сен атың бер, сен оюнчуң бер деп мисалы. Келише албай атат да.
жок анда, э? Токтогул ичинде антип келише албай атат. Негизги маселе эмне болду анда? Ынтымакта берди, ынтымак. Демек, Токтогулдан быйыл бир эмес, бир нече команда барып калышы мүмкүн экен да. Бир команда барып, Терексу команда барабыз деп атышты. Терексу. Ынтымак болуп ошолорго ат батын берсе, балдар барса. Терексу айыл барат. Кандай бүгүнкү күндө? Я, Болсунбек беш. Кандай бүгүнкү күндө маселелерчи? Не жетишпей атат силердин көз карашыңызча? Биздин көз караш боюнча бул жектен бизге ынтымак жетишпейт. Бардык эле жерде ушул сөз айтылса керек го дейм, ынтымак жетишпейт деп. Бирок ынтымактуу болсок, сиз айткандай бирөө башыбызда туруп, сен бул атты чабаң, сен бул атты минезиң деп ошондой бизге лидер жок болуп атат да. Бизге жакшы лидер болсо, ошол ат алып берип, спонсор табып, барчу тартчу балдар бар, мына Бокирбек уулу, ама Шакирбек уулу Бообек, республикалык деңгээлде чабып жүргөн балдар бар. Ошолордун о деңгээлине жете турган деле балдар бар, артында өз билет. Бирок ошону ынтымактуу жүктөй турган бизге лидер жок болуп атат. Сарлык Аксакал, ошол жана спонсорго деле бир сүйлөшө турган бир киши керек да. Анан спонсор жок дейсиңер, бирок спонсор менен ким сүйлөшүш керек? Спонсор өзү эле болсок болот да. Бирде мындай да. Айылдан куралганда бири-бирин түшүнүшпөй калат экен да. Былтыр курадык. Былтыр ошо сүйлөшүп, бир 2 ай мурда барышында жолугуп, бир баягы айылдан 3 теректен бери чогултканбыз балдарды. Токтогулдан балдар барган. Ошол жерде сүйлөшүп отуруп, ар бир айылдан жакшы ойногон балдардан 2ден 1ден кошулушту да. Былтыр барып келишкен тияка немеге, Бишкекке. Анан булар такай ойногондон кийин бирин-бири түшүнүшө албай, оюн жүргө койду да. Көбүнчө Терексу балдар күчтүү болуп атат да. Анан быйыл ошо өзүбүзчө бири-бирин түшүнүшөт да ойногонун. Ошо өзүбүзчө барып көрсөкпү деген неме болуп атат да. Бүт ошентип айтып атышат. Мына 3 теректегилер деле баягы биз чогулуп барган менен ар бир командадан 2ден 1ден кошулуп, оюнубуз жүрбөй калат экен, бирибизди түшүнбөйт экенбиз деген мааниде болуп атат да. Анын үчүн бул команда дайыма өзлөрү бир команда болуп ойнош керек да. Кандай оюн болсо дагы бир кирип ойноп, ошо бири-бирин түшүнүш керек да. Жок, эми ошол эмне тоскоолдук болот? Бүгүн мисалы январдын болгону жетсе, дагы 2 ай бар, 2 айдан ашыгыраак убакыт бар. Эмне тоскоолдук болуп атат ушу бүгүнкү күндөн баштап сборду баштап мисалы үчүн команданы түптөгөнгө эмне тоскоолдук? Я, Бул Токтогулдун көкбөрүсүн көтөрүп, Норус турнирине 9-май эгемендүүлүккө чаптырыш үчүн бизге биринчиден сарай керек. Экинчиден Токтогулдун өзүндөбү сарай? Өзүндө официалдуу бир сарай керек. Атайын көкбөрүслөргө балдарды чогулткан бир лидер, спонсор байке керек да, мисалы мындайча айткандачы. Анан ошол деңгээл жок да бизде, условия да жок. Мисалы балдардын талабы да аз, мисалы оюнчу балдардын талабы жок, мисалы. Талап болсо лидер чыкмак, лидер көп, мисалы. Биз буюрса могу Терексу командасы спонсору менен сүйлөшүп, мен лидер таап, аракет кылып, Норус турнирине чыгалы деген себебибиз ошолдон да. Азыр учурда бизде бир лидер бар. Пока айылда сарай сүйлөшүлгөн, шаарда сарай сүйлөшүлгөн. Эми февралда аттарды балдарды чогултабыз. Буюрса кадимкидей. Мурда андай болгон эмес. Мурда болгон шартта деле бир эле жолу барганбыз да, ал биринчи көрүш болгон да. Эми азыр мына силер бир сарай табылып атат деп атасыңар, Кудай буйрса, спонсор табылып атат деп атасыңар. Силерди эми башка айыл өкмөттүн балдары колдойбу? Бүгүнкү күндө мисалы ойноп эле жүргөн, же болбосо ошо өзүңөр менен эле тең туштарыңар, улакчылар колдойбу канчалык? Колдойт. Токтогул федерациясынын мүчөлөрү бар. Буга чейинки оюндар болуп өткөн. Ага чейин сүйлөшүлгөн, бул жаңы жылга чейин чечилген. Баары эле колдойт. Балдарын да берет, аттарын да берет. Керектүү балдарды, керектүү аттарды сүйлөшүп дайындап койгонбуз. Ошон үчүн барабыз деп атабыз биз. Колдоо жок болсо, өнтөлө өйдө болуп атса, буттан тартып атса, анда биз унчукмаган эмеспиз андачы.
ушул ат менен жеке чөм. Бул аттын исми аты айтып коюңузчу, каяктан келди? Аты ушу Токтогулдун эле аты. Өзүңөрдүкү. О, местный. 1 жыл болду. Командага келгенине жекеме. Мен түшүнбөөр анда Токтогул боюнча эле жекеме күчтүү ат ушул. О, экинчи атта биринчи болбосо да экинчи, үчүнчү ат. Биринчи ким? Биринчи ал ат келген жок, ал Келген жок. өзгөрүш айылында. Не деген? Коён деген ат. Биринчи номерде турган ат. Экинчиси? Экинчиси ушул ат го дейм. Ушул ат, Ушул ат. Бул билгенден. Сатпайсыңар, баасы жок. Жок, сатылбайт баасы. Өзүңөрдүн намысыңарга. Кудай буйрса республика алып чыгалым деген оюңар барбы? Кудай кааласа ниеттер бар. Не деген ат эми муну? Атын койдуңар беле? О, аты Падышах деген ат. Падышах. Болсун. Кеп балдар ушу ийгилик болсун а. Аман эсен тынч өтүңүз коюн. Жакшылап эле. Ал эле баскылан калганы болот. Тажаке. Oyun таза кылып күчтүү жүрсүң болду. Күчтүү өзү таза эле бул ырыс жерде эле жок. Эгеле санжара болуп коя. Кийин да тарта турган. Бекте ызычы жок да эмес коркуп. Жок. Валла тиги андай бере. Таза кийин аны артына кармаганга ачык эле удаление кылып. Туурабы? 2 минуттан эки алып барып кой. Удаление. Шунун да. Сизда мен поляны ичин гана чечип берем. Анан тиги кирди, бул кирди десин өзүмө чечип алам. Сагынмай жога. Бар эле бар, ынтымак жетпей атат деп ойлойм да мен. Бул жерден бир Бобек байкем айтып өткөндөй, бир адам чыгып, баарын чогултса жакшы болмок да. Мен деле ушул акелеримди көрүп, жаңы улакка кызыгып келатам, 2 жыл болду. Аракет кылып ушул акелерде болуп ойнозомбу деген ойлор бар, жакшы. Эми мынага айтсаңыз байке, Танер байке. Ошол лидердин портрети кандай болуш керек? Ал ким болуш керек? Улакчы болуш керекпи же капчыктуу болуш керекпи? Ким болуш керек? Лидер жок болот. Капчыктуу болуш керек да. Капчыктуу болуш керек. Ал улакты түшүнөт принципиалдуу эмеспи? Түшүнүш керек да, түшүнүш керек. Улакка кызыгуу болуш керек да. Кичине кызыкса, балдарды тартса, Кандай бала тартат, кандай чуркайт, ошону даана билиш керек. Кызыгуу болуш керек улакка. Балдар ошол лидердин айланасындагы балдар гана тейлейт ал жерде. А так айылда жерлерде жакшы улакчылар көп, алар көзгө көрүнбөй калат. Ошол бала мындайча айтканда горячий болуш керек ал киши. Могул чабат, могул чаппайт. Могул ат чуркаш керек, могул ат чуркабаш керек. Чечиш керек ошол кишичи. Анан эми бизде айыл өкмөттөр аралык шеринелер, айыл өкмөттөр аралык ынтымактуу келишимдүү мындай оюндар болбойт мисалы. Жок мындай. Федерация барбы силерде? Федерация бар. Же жалып мындай кичине? Жок. Токтогулдун официалдуу федерациясы бар ошол күндө. 1 жылдан ашты. Жок, иштебейт. Ким экенин көп киши билбейт. Федерация кимдин намында, мүчөлөрү ким, аны эч ким билбейт. Анан айыл өкмөттөр аралык шеринде болбойт.
мисалы биз терек суу чоң арык 2 айыл 1 айыл өкмөтбүз. Бизден ары 4 айыл бар, алар 1 айыл өкмөт. Биз жакта эле 2 айыл өкмөт бар. Бул жакта дагы 8 айыл өкмөт бар. Ошо баары 10 айыл өкмөт. 10 айыл өкмөт нерге чоң оюн кылса мисалы 10 оюн болот мисалы. Бирок андай болуп көргөн эмес. Жок, андай бир да жолу болгон эмес. Полный 10 айыл өкмөт чогулуп бир да оюн болгон эмес. Ошол оюндар болсо, ар бир айыл өкмөттөн лидерлер чыкмак, күйүп пышкан байкелер чыкмак, күйүп пышкан мындай байлешиктер чыкмак. Байлешик деген эми мисалы көрүп билип турган үчүн келип командасын колдойт, слабыйбы, күчтүүбү, үлгү алгыла деп баягы эл айтат да. Элдин сөзүн угуп, оюнчу мисалы чап эле жүрөбүз көп эле жерде. Элдин сөзүн угуп, анан командага келип эл менен команданы салыштырып, анан иш жүргүзбөсөң оор да мисалы. А мен кыйратам, аз барып эле эзип коем, жок, андай эзе албайсың да. Ошон үчүн айыл өкмөттөр ынтымакка келиш керек. Мисалы бизде оюнчу балдарда талап жок. Бир айыл өкмөттө бир бала болсо дагы мен жалгыз келип чабам. Оюнду өнүктүрөлү, көкбөрүн көтөрөлү деген бир да бала жок мисалы. Анын баары мойнуна алат. Анан ошондой жакшы күчтүү балдар болсо, түшүнсө бир аз. Эми ар бир айыл өкмөт аз баары эле келип акчага такалат. Анан айыл өкмөт менен сүйлөшүп, канча деген эл бар, канча деген журт бар, кызыгуучулар бар мисалы. Ал байгени чогултуп, ошол оюнду өткөрүп берип койсо, баардык айыл өкмөттүн колунан келет. Эми былтыркы мисалы үчүн былтыркы катачылык эмнеден кетти? Мисалы былтыр деле деңгээлиңер ушундай эле болчу, ушул эле балдар бар болчу. Аттар эми башка болсо деле деңгээлдүү болчу. Бирок баарыңар утулдуңар, мындай катуу айтканда элдин жүзүн карай албай эле кеттиңер да. Самат байке берден дайыр айта турган нерсе бар да. Бобек айткандай, былтыр Норс турниринде утулдук. Соңкөлгө утулдук. Утулганда ошол жерден бизди демөөрчүлөп колдоп аткан көпчүлүк жакшы экен. Алыста жүргөн ата албаган балдардан бери, чет мамлекеттен бери акча которгондор болду. Кудайчылыгы баягы балдардын условиясы бүт болду ошол жердечи. Баягы элитке болбосо да жашообузга Кудайга шүгүр. Анан кийин ошол жерден оюн бүткөндө ошол бизди колдоп чапкыла жок дегенде бир команда утуп кеткиле деген байкебиз айтты. Ушул 12 бала калгыла болду. 9-майга дайынданалы. Кудайым буйруза Бокида келет бизге кошулса, эми арабызында ошол жерден айтты, анча-мынча шарты жоктор кетет депчи. Эмне карамышык аралады андан кийин? Карамышык аралаганда Самат байке берден Токтогулдун Боки айткандай берден малымы кечтим, мен ушул оюнга жан дилим менен киришем деген бала биздин Токтогулда аз да. Биздин Токтогулда аз. Былтыр ошол жерден 12 баланы айтканда 12 баладан 4-5 эле калды да. Биз чабабыз дегендерчи. 4-5өнөн башкасы мен айылда бир жылкым бар эле, анан 40 букам бар эле. Анан мен элдин малын карайт элем дегендер чыкты да. Ошондойлордо мисалы кураманын түзүүнүн зарылчылыгы бар беле деген суроо да. Ошон мисалы үчүн. Ошол Бобек айткандай берден мисалы оюнга жан дили менен берилген бала жоопкерчиликтүү болуп, ошол чапкан атына жоопкерчиликтүү, өзүнө жоопкерчиликтүү болуп, жок дегенде бир жыл ошол жылайланып өзүнө жоопкерчиликтүү жүрүш керек да. В общем, улак аябай эле бутчулдап болбой калды улак. Экинчи тайм дагы эле 0-0. Командалар улак кармай албай атат. Калыс кайтыш керек. Калыс улактын мойнун кесип албайсыңар? Өздөрү кестине. Жок, айтып көрбөйсүздөр. Могу улактын ичин алгандан кийинби иши? Иә. Бардык алган, бири калбай. Беске тарткан эмеспи? Беске тарткан. Бес азыр могу болбой калды, енді 35 шат го. Бияк шеп айтат, мойнун кеспейсиңерби дейт. Аны эки картадан текшикилер ошондо экен. Чабабыз үчүн мойдон просто улак такымга кирбей атта да, ылай болуп атта, самым болуп калды. Булар дагы кеспейт дейт. Бияк турамыз да. Таку, жарнары. Азиз кирсега. Келбеди. Көтөр. Барик калма.
Ya ağızda getirmeyen hareketiniz alsın toz. Siz yetişirik tutmadan kaptanına çok. Oldu dem alıştı. Dem aldın mı? İlak oldu bilmiyorum. Бизде мисалы нерден жакшы бала чыгып же жакшы ат чыкса барып суразаң мен Норуста айгырга кой берем. Мен балам Норуста мал алып баштайт. Кайра эле айланып келели баягы мындай айтканда чоң командада жүргөндө контракт түзсүн деген да түшүнүк болуп кетеби? Мен түшүнүгүм боюнча да кыскасы азыр берден мисал кылганда 5 бала алып кетсе 5 баланын үчөөсү эле калып кала турган болбосо эки баласы мен малым бар эле, анан менин тиргилигим бар эле, менин семьям бар эле дегендер чыгат да. Былтыр биздин 12 баладан ошол 4 балага кала турган болуп, анан кийин ти байкебиз 4 бала калганда калганыңар не дегенде Боке айткандай калганыбыз ошо оюн күнү эле келип союп коебуз дегендей кылышты да. Оюнда ошол күнү эле келип чаап коебуз деп. Негизи баягы 12 бала ар бир айылдан чогулду да. Ар бир айылдан чогулду. Мындай ошо мындай айтканда ага чейин бир 2 оюн болду. 2 оюнда бири-биринин тилин түшүнбөйт да 2 оюнда. 2 оюнда ат менен өзүңдүн тилиң келишиши деле кыйын да. Баягы аябай мыкты бала менен ат жарашып калып эле бири-бирине тили келбесе, негизинен берден ошол Боке айткандай жоопкерчиликтүү болуп, ошол оюнга оң көз караш менен чыгыш керек да. Анан бар болуп анан кийин мен муну анан мен тигиндей деп чыккандар чыгат экен да арадан. Бул жолкусун эми кандай болуп түзөсүздөр эми? Ошондой мал жаным бар же болбосо бир эле оюн ойноп берем дегендерди коюп эле ойносоң сезондун аягына чейин ойногудай деп түшүнөсүңөрбү же жакшы ойнойсуң эми майла жок эми басып ойноп бер дегендей кандай болуп калат? Балдардын ар биринин Үй бүлөлүк турмуштун анан атын, анан өздөрүнүн ошо өткөргөн окуятын баарын карап, анан ошол жерден сүйлөштүк. Сенде мондай жашоо бар экен, чапсаң болот экен, кел чабалы. Могу бир сезон 3 оюнду чогуу чабып, колдон келишинче көрөлү. Мисалы азыр бүт эле кыйын баарыначы. Баары кыйын, эч кимден акыл сурабайт, наоборот үйрөтөт акылчы. Андан көрү келгиле акыл керек бекен бизге, бирөөдөн алышыбыз керек бекен, же биз бирөөгө үйрөтүш керек бекен. Кел ошол жактан көргөзгө. Ошол жерден көрөлү деп баарын сүйлөшүп, ар бир баланын макулдугун алдык. 3 оюн чабам, мен жолдон качып кете албайм, жолдон буруп кетпейм, чабам, колдон келишинче уят карбайм. Эртең күнү мен ошол жерде тикемен тик туруп, колдон келишинче жүрөм деген балдарды сүйлөшүп дайындап койдук азыркы ушул таптачы. Эми кандай ошондой команда рас эле түзүлдү? Команда эми азыркы учурга жакшы эле түзүлдү. Аны аралашып жүргөндөр билет. Эми кемчиликтер болсо толуктагыла, тигил балаңар жарабайт экен, бул баланы киргизели келип ошол жерден колдоо көргөзүп, алчу баланы алып, кирчи баланы киргизип, алчу атты алып, киргизчү бала атты киргизип, тиги бала мындай экен, бул бала мындай экен, өз оюңарды айтып, колуңардан келишинче колдогула. Биз кырдаш албай атабыз, кичине өйдөлөп, өнтөлөп түртүп койгула. Деп ар бир айылдын, ар бир чаап жүргөн лидер командалардын лидер балдары бар. Ошол балдар менен сүйлөшүп, макулдуктарын алганбыз. Айылдын ошол лидер жетекчилерин, анан жакшы чаапкан лидер балдарын макулдуктарын алганбыз. Эми Аксакал, макул улакчылар даяр экен. Спонсор жагынан маселе бар экен. Сарай жагыңардан дагы эле маселе бар экен. Бул эми баягы негизги сөйөктүү ушулар түзөт дечи, бирок ошентсе дагы мына сиз аксакалсыз. Кээ бир аймактарда ушу эл да колдой берет да. Токтоолдун эли кандай? Токтоолдун эли жакшы эле. Мындай көкбөрүгө мындай ат алышыбыз керек болуп атат деп кээ бирлер ушу айылдан деле тыйын чогултуп жатат экен. Силерде ошондой практика болбосо керек. Жок, андай жок. Азыр ар ким өзүнүн аттарын эле им чаап атышат да. Анан эми андай ат алып берип неметкен кишилер деле болуп атат.
өзлөрү чаппайт, бирок аттарын берип атат балдарга. Мисалы үчүн мына бобектерге ушу мына 1-2 ат ушу ойнобогон эле балдардын аттарын чабылып атат да. Такай берет, жүзүндө өзлөрү баг үйүп, ушу карап өзүнүн аттында эле үйүп атышат да. Андайлар чыгып атат. Эми баягы көпчүлүктү сен тигиндей кыл, мындай кыл деп айта албайт экенсиң. Биз өзүбүз болгон аракетти кылып атабыз. Балдарга ушундай мындай неме түзүп берип, мындай кылла, тигиндей кылла деп акылыбызды айтып атабыз. Анан эми секинден болуп атат. Былтыр болгон ушул ар айылдан бирден экиден болуп бири-бирин түшүнүшпөй калды да. Анан эми быйыл өзүнчө ошо командадагылар биригип барсакпы деген ой болуп атат буларда. Болсунбек, сен ушо эмедесиңби? Курамага кирип каласың? Кудай буйрса результат көрсөтсөк, өзүбүздүн оюнубузду жогору деп эсептебейбиз. Бизден өйдө балдар бар. Бизден күчтүү балдар бар. Спортто күч атасын тааныбайт дейт го. Бардык жерде өзүмдү мындай күчтүүмүн деп эсептебейм да. Жок, эми сиз ошо баргантасызбы Бишкекке деген да? Кудай буйрса аракет кылабыз. Анан могу мисалы команданы алдын ала көрүп атасыздар. Биякка мисалы жетекчи сыяктууңар болуп кетет экен да. Силер болсо ичинде бак курулуп жүргөндөсүңөр да. Эмнеден кандай көрүп атасыңар жалпы команданы да? Былтыркы көрүнүш кайра кайталанып кетпейби? Былтыркы көрүнүш кайталанбайт деп толук ишене алабыз. Быйылкы балдар бөлөк балдар бардыгы эле, дээрлик бардыгы бөлөк балдар чабып атат. Бөлөк аттар эми арасында 1-2 ат болушу мүмкүн, бирок бардыгы эле дээрлик бөлөк аттар да. Бөлөк балдар, бөлөк жүз да токтогулдун бөлөк жүздөрү да. Азыр эки тайм эме болуп калды. Дополнительный канча коштурабыз? Мындай болот, таза ошондо чечип алат. Дополнительный кой. 10 минут болот да. Анан агада болбосо бульттү канча бар чабасыңар? Ошону азыр ушундай эле чечип койгула. Чабабыз. 4 чоңго чабасыңар. 4 чабабыз. Анан мындай даку, тажы улакты баргандайын жана колун тийип калды, минтип калды дебей. Салдырбай, алып кетпей. Тийип кет. Таза, тийип койду, минтип койду деме, жок. Бигеттен ошодо өтүш. Мен колум тийип калды, андай экен бирактан жүрүп кетсин. Казанга жеткиз ошо барып. Өкө ортого кирип кетсеңер ошо шот ошого жара берет. Кирип кеткен улак. Ооба. Анан чечип алалы ошондой беретчи. Анан чырылдама жок да. 3-нчы таймда эле нөлдөр. Карачы улактын ордунан. Араң өтүп атышты. Данияр байке, мен негизи аттардан эгерде токтоолдун атынан чыгарат турган болсоңор, аттарда бир аз маселе бар окшойт. Мен мисалы бүгүн жекеме-жекедеги аттарыңарды байкасам, бул баягы биринчи лигага барганда бул аттарды түртүп койчу ат көп эле да. Маселе деп алган ошол жана келишпестикте ынтымагыбыз жок, алып алган жокпуз. Негизги эле ошол экен да, баягы ишенип бербейт. Самат байке, берден бир көйгөй бар да. Азыр баягы Боке айткандай, элдин баары эле акылуу болуп калбады. Эшиктин алдына аттын сурасаң эле, муну баланча жерде мынча миңге чыгарган. Эгер биздеки болуп чийилип калса эле мынча миң алып коем дешет да. Алдын ала элечи. Анан кийин кайсыл жердики кандай билбейм, анан негизи буйруза команда чыкса, чыны күйөрман көп экен бизге. Былтыр Бишкектен жөн эле тааныбаган кишилерден бери ошол жерден кайсыл командан эле утулганда суу алып берип башка кылып атыптыр. Биз утулуп калганда да ошол жерден Токтогулдук шаарда иштеген жигиттер келип бизге суу алып беришип, бул биринчиси да деп поддержка кылгандар көп болду да. Баягы бизде ошол келип эле баягы байлардын текеберчилиги арасынан чыгып атат. Март жакшы жигиттер беребиз, эскиле дегендер. Буйруза ногул чыккан балдарга Кудай буйруза, Кудайым насип кылса, Токтогулдун ар бир инсаны колунан келишинче чогулсак деле, колунан келишинче поддержка кылсак, жакшы эле деңгээлге барат деп ойлойм. Жогорку лигага чейин барат. Буйруза ушул ынтымагыбызды
мисалы могул толук айыл өкмөтү, совет айыл өкмөтү дегендер ушул жерге баягы ал жакта кар орчот, баягы шартыбыз жок депчи. Ал жакта деле жакшы аттар бар, жакшы балдар бар. Баягы 10 айыл өкмөт келип бардыгы ушул жерде чогуу бир жакшы оюн көргөзө албай атышат да. Жакшы оюн болсо 10 айыл өкмөт. Анан жанагындай отбор кылганда балдарды обязательно бир ай, 2 ай алдын ала чогултуп, бири-бирине түшүндүрүп чаптырыш керек экен. Анан сиз айткандай негизи эле биздин Токтогулдун аттарынын эң эле көйгөйлүү маселеси ушу жекеме-жекеге жакшы атыбыз жок да. Жакшы атыбыз жок негизи эле. Баягы былтыр биз барып келгендеги ат деле Токтогулда эң эле жакшы деген жекеме-жеке ат болчу. Анан ошо көйгөйлөр ушинтип чыга берет экен. Анан Кудайым буйруза келаткан жылы барган балдарга ийгилик каалайбыз. Көп кол сунуп, колубуздан келишинче жардам кылабыз. Бобек мырза, кантип жардам бериш керек? Программаны акырындап жыйынтыктай берели. Мисалы азыр көрүп атат деп коелу. Россиядагы эле жердештериңер, же болбосо дагы бир капчыктуу бир байкелериңер дегендей. Жардам берем деп атат. Кимге кайрылыш керек Токтогулда? Бизге мисалы биздин спонсор менен кайрылып байланышса болот. Мисалы ал кишини баары тааныйт. Ал киши чоң деңгээлде оюндарды өткөрүп жүргөн киши, дагы деле өткөрө берет. Ал бизден кол үзбөйт, жардамын аябайт. Болгону ал кишини дагы тааныйт, ал жардам берүүчүлөрчү. Бүт ошонун тегерегинде, ал кишинин тегерегинде. Анан жардам берип, кандай жардам бериш керек? Мисалы эмне жетишпейт, ошол тарабынан маанилүүрөөк жардам беришин суранам да менчи. Ат берден. Бала өзүбүздүн районду көтөрөбүз дегенден кийин азырынча өзүбүздүн балдар өссө деген ниет. Балдардын талабы аз, балдар чапкан балдар да аз биздечи. Оюндун деңгээли көрдүңүздөр кандай деңгээлде. Бөлөк оюн деле ушундай эле. Арасында 1-2ден лидер балдар бар. Мындай бөлүнө калып, кача калып, сала калып, секире калып казанга. Ал андай оюн мисалы чанда болот. Оюндун жүрүшү ушул эле өзү, негизги ушул. Основной такай жүрүш оюн ушундай болгон оюн. Анан ал байкелер деле ошо көрүп билип эле турат мисалы. Эмне керек, эмне жок. Жок, ошол азыр кызык да, мисалы Россиядагы бир силердин эмеңер, жердешиңер. Ал деле сурап атат азыр. Кимге ошо, ким кайсы байкеге кайрыласыз? Мен жардам бергим келип атат деп атат да. Кимге кайрылам деп атат да? Сиз ал байке деп койдуңуз. Ал байкенин атын атаган болбой элем да. Болот. Чабып кой. Болот, Нурлан Өкүмбекович. Анын баары эле тааныйт. Нурлан десе баары эле тааныйт. Ушул байке биздин демөөрчүбүз колдойт. Былтыр да колдогон, быйыл да колдойбуз деп атышат. Буга чейинки Токтогулдун, Корголдун, Абдусөркуловдун чоң деңгээлдеги оюндарды өткөрүп жүргөн. Ал андай оюндар өтө элек мисалчы. Кийинки жылдары оюн аябай түшүп кетти. Мурда бизде оюн аябай жакшы болчу, күчтүү болчу. Азыр элдин, балдардын ушу көкбөрүгө деген ниети, оюнду өстүрөлү деген ою жок кезде да азыр мындай караганда. Баягы эмеде балдар келип эле баягы айттым го маселенчи. Балдар келип эле семейный жашоого. Анан мен тиргилигим бар, тигил бул деле эме болуп кетти да. Болбосо ал федерациянын эмеси өкүлү негизи былтыр бизди Норус'та айтты да, калгыла деди. 12 бала калгыла. Кушмойдон 9-майга чейин калгыла. Аракетибизди кылалы. 9-майда жок дегенде биринчи лиганы жакшылап оюн көргөзөлү. Финал болбосо полуфиналга чейин баргыла депчи. Анан рахмат, ыраазычылык ошол Токтогулдун ушул командасына ким салымын кошуп, ким салым берип жатса да ыраазычылык билдиребиз. Кыскасы Токтогул как она есть. Билесиңер, буга чейин Таластандагы жекеме-жекеде ким мыктуулакчы деп сураганбыз. Көпчүлүк добуш менен Урмат Равшан уулу уткан. Эми бир сурап коелу ушуну. Токтогулдан эми жекеме-жекедеги мыктуулакчы Кыргызстан боюнча ким? Кеттик. Так, жигиттер, давайте мнение. Жекеме-жекеде ким мыкты? Оп, бисмилла.
жекеме жекеде Кубаныч Султанов болмокто. Сиздин оюңузча? Сиздики? Ошондой эле. Кубаныч Султанов. Сиздики? Меники деле Кубантай. Бар, сүйлөшүп алдыңарбы? Жагат да моюн. Жагат. Оюн. Сиздин оюңузча? Жекеме жекеде Урмат Равшанов. Урмат Равшанов. Сиздики? Урмат Рашанов. Сиздин оюңузча? Тата ака. Чакырып. Так, мақта. Шеф, Кыргызстанда жекеме-жекеде мыктылык ким? Кубантай. Кубантай. Так, силердин оюңарча. Отур эле. Кубантай? Кубантай, сиздики? Кубантай, Манас эле го. Манасал чабуулчу жекеменик ортодо тиришкен. Бирме. Рустам Нешпе. Шеф, Кыргызстанда жекеме-жекеде мыктылык ким? Кубантай. Ахырсы киминче эле? Урмат Равшанов. Ошол да. Саразөндөгү эми да Кубантай. Кубантай дейсиз. Сиз бай. Кубантай. Оюңуз. Кубантай. Почти коесуз. Байка кандай дейсиз? Кубантай го Кубантай аны ат жагына айым аты жарашпайт да. Аты жарашып калса Кубантай. Кубантай. Байкадан сурап коечу. Байка, Кыргызстан боюнча жекеме-жеке мыктылык ким деп сурап атам. Санжарда койсоңуз. Неме? Ким эле? Ойлонуңуз. Жанагы Ахлестин чапканы эле. Урмат Равшанов. Урмат Равшанов. Всё. Так, маякталарды сурап коелам болду. Кыргызстанда жекеме-жеке мыктылык ким деп сурап атам. Кана? Билбейм, улак. Билбейсиз, сиздики? Кубантай. Кубантай. Биздики деле Кубантай. Кубантай оюңузча. Кубантай. Байка, бүтүрүп салыңызчы. Кыргызстанда жекеме-жеке мыктылык. Бул эми точка болуп калды. Бул жака беребиз. Жекеме-жекенин жыйынтыгын уктуңар. Ошо аксакал, сиз дагы кимге кайрылат элеңиз да? Команданы дагы ушу көкбөрү деп көбүрөөк бир күйгөн аксакалдар сиз окшойсуз районго. Эми кайрылганда ушу көпкөрү тарткан балдарга кайрылам, мисалы үчүн. Илгерирээк тарчык мында Тайгазан деген болчу эмес эле. Биз ишенсең ушул жерден мына чоң арык айылынан терек судан ат менен Токтогулга имип келип тартчык. Азыр жакшы да, машина менен жүктөп барат. Мына Кара көлгө атчан барчык. Улак тартабыз деп. Мисалы үчүн мына Тажы Жашова болчу. Мен ушуларды ээрчитип көп жүрдүм да, Кара көлгө ат менен барчу элек. Улак тартабыз деп. Аны эми азыр жакшы, машина бар, жүктөйсүң, машинага отуруп алып келесиң, тартасың, болгону берден тренировка кылыш керек. Балдар чогулуп жана команда, мен өзүм жеке оюм да. Бир команда болсок, ошол оюн өзлөрүнчө ойноп, тактикаларын күчөтүш керек, кандай кылып тосуш керек, кандай кылып салыш керек, защитнигин өзүнчө коюш керек, жанагындай нападениесин өзүнчө неметиш керек. Мына оюн ошондой жүрүп атат азыр. Анан эми мен бирөөгө деле мынтип кайрылам деп айта албайм, өзүбүздөн да. Биринчи мына улакчылардан. Аракет кыла берсе, эл колдойт. Мен ага ишенем да. Аны эми ошону көтөрүш өзүбүздөн болот. Жанагындай болду да, былтыр ошондой болгон. Ошо өзүбүз команданы түзүп алып, кайта ар бир айылдан бирден экиден болуп, бири-бирибизге түшүнүк болбой калды да. Бул жигит айткандай, ошо 4-5 бала калып, калгандары кетебиз, малыбыз калды деген неме болуп калды да. Аны эми ал оюн болордун алдында 1 ай, 2 ай жанагындай неме болуш керек да. Оюн болуш керек. Машык болуш керек. Аттарды караш керек, багыш керек, күндө тренировка кылыш керек. Анан оюн өрчүп. Кудай кааласа быйыл аракет кылабыз. Жыйынтыктайлы. Кимде кандай ой калды? Бирден Кудайым буйруза ушу оюнчуларга бир жакшы, серьезно, жестко кармаган эле неме керек да. Мындай катуураак кармап, бекемирээк тренировка кыла турган. А былтыр мен барып кошо жүрдүм. Ошол жерде эми баягы карап атты бизди деле жакшы эле анан. Арабыздан эми баягы эки жака звезда боло элек болсок да, өзүбүзгө өзүбүз звезда болгон балдар бар да. Анан күлүп жайнап, тренировкасын түзүк кылбай, нары чыгышып, бери чыгышып жүрүштү. Ошол немелерди да караш керек да, балдарды жакшылап карай турган бир жакшы тренер керек. Ал жака баргандан сбор катуу болуш керек. Айда күндө тренировка, күндө неме болуп тамак жыйынтыктап айтканда эми Токтогулда биринчиден ынтымак, экинчиден баягы балдардын биримдиги, анан баягы акчалай жардам, анан ошол эле учурда баягы лидер керек экен, э? Мындайча айтканда азыр улакчылардын өздөрүнүн демилгеси менен эле болуп аткан аракет экен да бүгүнкү райондук деңгээл. Эми былтыркы катаңар быйыл кайталанбастан жакшы оюн көрсөтөсүңөр деп элдин да ишенимине кирип, кааласа районуңарда көкбөрү дагы бир
2-3 кадам өйдө чыгат деп үмүт арталы. Сиз өзүңүз дагы токтогулга деп келип аткан турбайсызбы? Жогорку лиганы таштап. Ушул аракеттериңер ишке ашсын. Ошо ынтымагыңар бекемдей берсин анда. Рахмат, Анан көрүп аткандагы ошо мекендеш дагы өз капчыктууларыңар дагы ушул программаны көрүп да кичине ойгонот чыгар. Анан алдыдан Орусқа дагы бир 2 айдай убакыт бар. Жетиштүү командан топ машыгууга. Убакыт кенен азыр учурда. Буга чейинки дайын балдар убакыт кенен дайын балдарга. Балдардын аракетинен бердин. Баарына спонсор сүйлөшүлүү, аттар даяр мисалы. Балдардын аракети, тренировкасы, талабы күч болсо эле, аракет кылып, ийилип, оюн кылса, кичине болсо дагы мээнет кайтат деген үмүттөбүз да. Нөл-нөл. Кошумча убакытта 0-0. Эки команда бир күн бою ойномой калышты. 3-саат кетип атат окшойт. Бөлөктөрүңөр аракет кылмаңыздар. Кошол ээрчип кетип атпаңыздар. Бөлө улак. Улак мейли айсып жүрсүңөр. Эмне андай кошол ауылга кошол ээрчип кетип атасыңар. Алдын тосуп кала. Алдын тоссоор көлүн ошодо кетип коёсуңар. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, Gir. Kırma girmeyin bana böyle. Lan gel aytçı. Kaldı. Uçan. Yapam. Eliniz olsa uzvarını da tartıp düzdü ölümle. Bas kesin erkekler. Taci, ağla ne? Bayram yok, çıkmayın o kadar kurutun ağzını. Allah. Çık dedim, dur aşkıda ne? Ne sıkı yerini sen ağzım açtı, tartışın. Тайсон, сөз алың? Иә. Нормально бе? Жақсы бе?
Мынакей дейін әрі қарым. Молодец ya bak. Бүттү. Бүйрүза өтө күчтүү оюн болду. Мынчалык бүткөн эмеспиз биз өзүбүзгө ишене албай турабыз дагы деле. Күчтүү атаңдаш болушкан да. Өтө күчтүү болчу ушул Токтогул өрөөнүндө буларга тең келчү команда жок эле. Oyun жақсы oldu. Мынчалык ойын болду күткөн эмеспиз. Burada Токтогул эң мыкты командалардын бири. Экөөлөр салмайар э? Улак оор болдук сети. Улак аябай оор экен. Кетти апар. Кандай болду? Oyun жақсы oldu. Эки командадан күчтүү экен. Ушул Кудай буйруп калды, колдон келди, аракет кылдык ушул жардам берип. Чемпион! Енді қарады, мені еске тәңгі салғанасы, сен міне келетасың деп дағы бір бөле кетті. О жерде 4 оңыр жерде қойып, ноғырла тұрды. Мисал үшеу, егерді бар атыңарды алып келбейдер еркектер айтқанда сібілет. Турайлы oldu, балдарға чалайын. Өзі. Эмени Еркөз олмақты. студентте қойшпады, өріне келген. Тоқтау шағыр көшті номер один дедік жаңыл қой. Oyun жақсы oldu. 1-0 ұтылып қалды. Қызылту күшті екен. Силер негизи Токтогул боюнча чемпион келиши. Негизи эле. Балдар тыйым эме күчтүү балдарды чыгарып элешкенбиз. Булар күчтүү экен азыр эмеде. Алып кетти. Жекеме-жекеден алдырып койдуңар. Жекеме-жекеден алдырып койдук бирок. Күчтүү жеңди. Спорт бирде жеңилбес, бирде утабыз да. Кандай эми капитан? Жана сөгүп аттыңыз еңбейсиңби? Ошо ойын ошол менен кызык. Бул көкбөрү урус талаш. Oyun жақсы өттү. Соперник өтө күчтүү экен. Çok uttuk. Kudan güç kuda koyun. Buyursa çempiyon mu olur? Kuda kalırsa çempiyon. Oyun gollek olsun. Gollek gel. 3 time çapacak 20 minuttan. Anam 5-6 time çarak olsa 20 minuttan. Negizi öte güçlü oyun oldu. Kollarga rahmat. Yerге de rahmat şunca yer gelip işte. Kovattap güç verip. Нелем, игілік тоқсан Қызылтун елінде, Қызылтун балдарында ұзын өмір қалайым. Бұл асыларға чоң күш бердік, игілік бердік. Біздің Қызылтун балдары әрдайым күшті болсын. Бомбардир баладан ал. Қызылтун бомбардир ушул. Қызылтун бомбардир. Не дейли ошо. Токтогул шаарчасында эң күчтүү команда менен беттештик. Оюн жакшы өттү. Жакшы өттү. Экиде өз оюн 3 тайм болот, биз 5 тайм ойнодук дополнительныйлер менен. Ошо акырында күчтүү утту. Оюн честный өттү. Артына жабардың го. Тажыбайке. Кандай болду ой? Жакшы. Ичиңер ооруп калган жокпу? Жок. Оюнда күчтүү утатты ошо. Жакшы оюн болду, көрдүңөр. Өз 3 эле тайм болуш керек эле 5 тайм кылдырдык. Чемпиондук алдырып жибердиңер бирок, эмне болот? Эми болот да, оюн ошондой болот. Бирде бир утат, бирде күчтүү утат ошондой. Ошондой болот. Оюн жакшы болду. Куда каласа. Болбой атышат бирок. Эмне болбойт? Коркуп атышат. Мына бетинен айтам, давай десек болбой атышат. Эмне кемчилиңер эмнеде болуп калды катасы? Кемчилик жакшы эле болду. Аттар сайыл жакшы аттар келбей калган, ачыгын айткандачы. Булардын аттары сайыл күчтүүрөөк экен, көрдүңөр да. Казан жана көөлү ардыган сүрүп чигип атышты да. 5 таймга созуу мындай чогуу эле чечилген чечим болду. Чогуу эле сүйлөшүп чечтик да. Атайын таза болсун. Акыркы минутада бир тастап кетишти. Ошо 1-0 утулуп калдык. Негизи эле бирок Кызылтуу бүгүн жеңишке жакын болчу, э? Башынан эле. Көп алып жүрүштү улакты. Менет кылышкан экен, аракет кылышкан экен, утушту. Bir gün geçik oynagandın akırı uşul boldu da. Biri sүйүнүп, biri utulup ketip bardat. Токтогулдун чемпиону аныкталды ошентип. Кызылтуу айла. Мынакей. Ишиңерге ийгилик, урматтуу Токтогулдук көкбөрчүлөр. Чоң рахмат. Сизге да рахмат ушунча келип биздин көйгөйүбүздү көтөрүп бергениңизге саламат. Эч нерсе эмес. Ошол туугандар, талаада ток-шоу болду. Бүгүн ушу Токтогул районунда турабыз. Борборунда. Токтогулдагы көкбөрүдөгү ОШК иштарын талкууладык. Эртеден бери өзүңүздөр деле уктуңуздар болуш керек. Кандай маселелер керек? Менимче Токтогул бүгүнкү программадан кийин кандайдыр бир деңгээлде бир кадамга көтөрүлсө, мен да кандай мындай кубанычтуу болом. Ийгилик да бир жолу. Рахмат. Сага да ийгилик, ишиң ийгилик болсун. Чоң рахмат. Жаңы жылы жакшылык тилейм. Достор, давайте. Кеч кирди. Бүгүн кечке Токтогулда жүрдүк. Сый көрдүк. Могой Эрбол ама деген бала. Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум дейт, коштошуп атабыз биз уже. Мен элдер Бишкектен келдик чогуу. Учураша элекмин. Талаада ток-шоу кылдык, Токтогулду көрдүк, оюнун көрдүк. Жыйынтыкта айткандай эми командага эгерде эң күчтүү командасы ушул экөө болсо, дагы аракет керек. Командада бири-биринде түшүнүк бар экен, бирок аракет керек. Себеби биринчи лигада деңгээлдер албетте Токтогулдан чоңураак. Жекеме-жеке керек. Ооба, жекеме-жекеде ат керек экен. Токтогулга деле район боюнча бүгүнкү ойногон 3 жекеме-жеке ат тең. Орто деп айтсак болот, орто. Бирок ортодон өйдөрөөк эмес да, тилекке каршы. Негизинен жакшы, элдин ичинде көкбөрү болгон кызыгуу барган сайын күчөп аткан экен. Биз ошону биле алдык. Эгерде ушул видеону көрүп атсаңар, мен анда Бишкектемин. Кудайга шүгүр, жакшы жетип алдык анда. Кайрадан дагы көкбөрүдөн жолукканча жакшы турла, жашасын көкбөрү. Тентек балдар алды деп мен чыгарып берет. Токтогул. Жакта. Эме бар экен. Лыжа тебес дейт ошол жерде. Бирок бүт эле банан санагандар менен чыгып атышат. Короче, Токтогул мондай дөң. Кетерде бир муштей коелу дедик. Коштошпой турганыңар жакшы болбоду? Алдына могу байлайбыз, алдына кетиребиз да. Я, оңго солго антпай. Аркага кетесиң. Самат баке ортого отурсун анан, дагы көк жалда отурасың. Жок, алдынан корком. Алдыга руль керек го де. Самат алдыга отур. Мына Токтогул сактагачы. Бош көрдүм. Мына. Бабый таңгыр. Панорама мякта турбайбы? Кемдер алып келген мына. Бүйт чогуу там бияк. О, мына Токтогул колго салгандай көрүнөт турбайбы? GoPro кеттик. Болды. Тоқтаттық программаны. Пока, Токтогул. Давай.